YouTube сизге телефонуңуздан видеолорду көрүүгө мүмкүнчүлүк бере турган мобилдик интернеттеги жай. Бул сыналгы көрүү сыяктуу. Бирок видеолорду көрүүнү жана аларды качан көрүүнү тандасаңыз болот. YouTube'да сиз көрө турган көптөгөн түрдүү видеолор бар. Мисалы, тасмалар, музыкалык видеолор, спорттук таймаш жана башкалар. Ошондой эле сиз ар нерселерди жасаганды үйрөнгөн видеолор бар. Мисалы, жаңы рецепт, велосипеддин дөңгөлөктөрүн оңдоо, жада калса телефонуңузда кандай нерселерди жасоону үйрөнүү. YouTube бул видео бөлүшүү веб-сайты. Башкача айтканда, бул интернетте адамдар башкалар көрүшү үчүн видеолорду жайгаштыра турган жай. Эгер сиз телефонуңуздан видео көргүңүз келсе, YouTube сиз каалаган видеону табуу үчүн бардык видеолорду издейт. Телефонуңуздан видеолорду көрүү үчүн YouTube'ду колдонгуңуз келсе, биринчи, YouTube сүрөтчөсүн таап, аны басыңыз. Экинчи, видеону издөө үчүн экрандын жогору жагындагы издөө белгисин басыңыз. Үчүнчү, издеп жаткан видеону сүрөттөш үчүн бир нече сөздөрдү териңиз. Төртүнчү, текст киргизгиңиз келбесе, оң жактагы микрофон сүрөтчөсүн басыңыз. Бешинчи, сөздөрдү катуу, так жана жай сүйлөңүз. Алтынчы, видеолордун тизмеси пайда болот. Көргүңүз келгенин басыңыз. Экрандын жогору жагында пайда болгон сүрөт видео болуп саналат. Ал дароо ойной баштайт. Тыныгуу үчүн аны басып, кайра ойнотуу үчүн кайрадан бассаңыз болот. Видеонун астындагы сан анын YouTube'да канча жолу көрүлгөнүн айтып турат. Андыктан анын канчалык популярдуу экенин аныктай аласыз. Кээ бир видеолор миллиондогон жолу көрүлгөн. Сиз баш бармактын сүрөтчөсүн басуу менен видеонун жакканын же жакпагандыгын бөлүшө аласыз. Эгер сиз баракчаны ылдый жылырсаңыз, сиз күйгүзө турган башка ушул сыяктуу видеолорго шилтемелерди көрөсүз. Ал эми барактын эң ылдый жагына чейин сыдырсаңыз, видео боюнча өзүңүздүн оюңузду кошуп, башкалардын ал жөнүндө кандай ойдо экенин окуй турган комментарийлер кутучасын көрөсүз. YouTube'да көптөгөн сонун видеолор бар, бирок алардын айрымдары анчалык деле жакшы эмес. Эгер сиз жаман же адепсиз деп эсептелген нерсени көрсөңүз, артка баскычын 2 жолу басыңыз. Бул сизди YouTube'дан чыгарат. Системага кайтуу үчүн YouTube сүрөтчөсүн дагы бир жолу басып, издөө талаасына башка сөздөрдү териңиз. Эгер сиз YouTube'ду телефонуңузда колдонсоңуз, мобилдик операторуңуздан маалымат каражаттарын сатып алышыңыз керек болот. Кээ бир интернеттеги аракеттер ар кандай көлөмдөгү маалымат каражаттарын сарптайт. Бирок видеолорду көрүү үчүн эң көп убакытты талап кылат. Ошондуктан ал абдан кымбат болушу мүмкүн. Мобилдик интернет чексиз көңүл ачууну жана билим берүүнү камсыз кылат. Бүгүн аракет кылып көрсөңчү.